Саламатсыздарбы, мен каналыма куш келипсиздер. Бүгүн биз чай менен ичкенге аябай жумшак, аябай дамдуу печенье даярдайбыз. Азыр эң биринчи ишибиз биз алмаларды арчып алдык. Эми буну мындай кыргычтан майда көзүнөн өткөзүп чыгабыз. Ушундай болуп, жакшы өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай узун болуп чыгышы керек. Мына биз алмаларды кыргычтан өткөзүп алдык. Эми буну сахар жана порция кошуп, сковородкада бир аз бышырып алабыз, кууруп алабыз. Аны сковородкага салып алдым, эми үстүнө сахар кошобуз. Аралаштырабыз. Жана 1 столовый ложка ашкана кашыгы менен порциябызды кошуп аралаштырып алабыз. 1-2 мүнөт өткөндөн кийин мындай болуп кайнап чыгат өзү. Азыр даяр боло элек, дагы бир 5 мүнөттөй сковородкада дагы бышырабыз. Bizim начинкабыз даяр болду. Эми буну комнатный температурада муздатып алабыз. Бизде бөлмө температурасындагы ушундай сливочный масло же болбосо маргарин колдоно берсек болот. Мен азыр буну чуңкур идишибизге салып алдым. Азыр биз ушул печеньябыздын камырын даярдайбыз. Эми буга сахарыбызды кошобуз. Андан кийин разрыхлитель 1 пачка. Же болбосо жарымын деле кошсоңуздар болот. Бул 10 граммдык. Жарым гана коштум. Жана 1 жумуртка. Сүтүбүздү кошобуз. Эми аралаштырып алабыз. Аралаштырып алгандан кийин унубузду салабыз. Унду ун элегиштен өткөзүп жатам, мындай электен. Себеби бизде андай тоголок бөлтөкчөлөр калып кетпеш болуп калышы мүмкүн ундун ичинде. Ошол себептен ушинтип өткөзүп алганыбыз жакшы. Эми дагы аралаштырып алабыз. Дагы калган унду мен салып алдым. Эми кол менен камырыбызды чүйрөйбүз.
Мына биз камырыбызды жасап алдык. Мындай сапсары болгон, аябай жумшак камыр болду. Эми буну холодильникке 10 минутта тыныктырып коебуз. Камыр 10 минутта тургандан кийин мындай кылып үзүп алып, толуктуруп чыгабыз. Биз шарикчелерибизди мындай толук кылып жасап алгандан кийин колубуз менен мындай кылып басып, андан кийин мындай гана кылып чайып алабыз. Эми bunun içine начинкабызды салабыз. Эки жагын бир аз басып коебуз, себеби бышып жатканда чыгып кетпеш үчүн. Мындай кылып мен шоколад дагы ичине салып көрөйүн деп жатам. Шоколад менен дагы бышырып көрөйүн, кандай болот экенин көрөбүз бышканда. Мындай кылып баарын жайгаштырып алдым. Эми 180 градуста бышканча духовкада бышырабыз. Мынакей айымдар, көрүп турганыңыздай биздин печеньялар дагы даяр. Азыр аябай ысык. Мындай болуп, аябай сонун болуп пышты. Азыр бир аз муздашын күтөбүз эми. Мына биздин печеньябыз муздады. Эми буну үстүнө мындай кылып сахарный пудрадан сыйып алдым. Азыр мен сиздерге көрсөтөмүн бунун ичи кандай, начинкасы кандай болуп пышты. Аябай жумшак пышыптыр. Караңыздар. Аябай даамдуу. Сөз жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат деген ишенимдемин. Мен сиздер менен коштошпоймун. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Менин каналыма катталып, лайк басууду унутпаңыздар.